Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Евразиялык топтун 40-пленардык жумалыгынын алкагында Боршайком билим берүү жана илим министрлиги жана финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы ортосунда кызматташуу жөнүндөгү меморандумга кол коюшту. Меморандумдун максаты өлкөнүн мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасын биргелешип уюштуруу жана өткөрүү. Бул олимпиада финансылык коопсуздук маселелерин жайылтууга, ошондой эле жаштар арасында финансылык операциялардын чектүү түрлөрүн аныктап, чектүү болгон банктык операцияларга катышуунун тобокелчиликтерин азайтууга, алдамчылык схемалардын жайылышын алдын алуу мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган. Бул документ өлкөнүн финансы системасынын бүтүндүгүн коргоо үчүн шарт түзүүгө оң таасирин тийгизип, салым кошо тургандыгы айтылды. Ар кандай жол менен табылган таза эмес акчалардын баарын адалдоо эң жөнөкөй адамдарды пайдаланып жатат. Ошол эле учурда сабатсыз адамдарды ошолордун мындай курмандыгын айлантуу боюнча ар кандай пирамидалык, ар кандай жаман жолдорго ошол тартып аткан фактыларын көрүп атабыз. Биз бүгүнкү күндө ушул финансылык билимди, билгичтиктерди, көндүмдөрдү калыптандыруу үчүн мектеп окуучуларынын арасында атайын олимпиадалар өткөрүлөт. Ал эми жогорку окуу жайдын жана кесиптик техникалык окуу жайлардын студенттеринин арасында да атайын иш чаралар өткөрүлөт. Бул ар бир адамдын өзүнүн финансылык коопсуздугуна кепилдигин берүүчү туруктуу билимге жана көндүмгө айланышы керек деген жалпы маалымдуулук ишин колдойт.